Сулуулук адамды бактылуу кылбайт, бактылуулук адамды сулуу кылып коет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Чынында адам жан дүйнөсү тынчтыкта болсо, бактылуу болуп турган болсо, ал сыртка чыгат деп коет го. Анысыңарындай мына ошондой сулуулукту, назиктикти каалайбыз, жан дүйнөңүздө бактылуулук болсун. Жана ар дайым сизди, биздин көрүүчүлөрдү сыртыңыздан көргөндө бактылуу адам экен деп суктангандай болсок, кандай сонун болот. Ушундай жакшы сөздөр менен биз бүгүнкү эфирибизди баштаган турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздарга чоң салам айткан Кел чай ичели программасы. Чоң саламдар болсун кутмандуу таңыңыздар менен жалпы кыргыз журту, кыргызстандыктар, мекендештер, деги эле бизди көрүп аткан алтын адамдар. Барыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Көрсөтүүбүздү биз баштап турган учурубуз. Сиздерге баягы бүгүнкү 2 сааттык эфирде дагы мыкты маалыматтар менен бөлүшкөнгө аракет кылалы. Көрсөтүүбүздүн башкы демертүүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми урматтуу көрүүчүлөр, адаттагыдай бул саатта биз деги эле биздин келген коногубуз менен маек курабыз. Жогорудан бери сиздерге деги эле акча жөнүндө сөз кылдык. Мына ошол теманын алкагында дагы сөз кылабыз дегендей, бүгүн биздин студиябыздын коногу ишкер айым Жаңылай Алимова. Жаңылай, кош келиңиз, кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Эл журт менен амандашабыз. Кутман таң барыңыздарга. Кутман таң, сизге дагы кош келиңиз. Анан эртең мененки таңыңыз сизде кандай башталат? Эрте башталабы, эрте турасызбы же ар кандайбы? Эрте. Эрте турасыз. Жумушка байланыштуу болсо керек. Жумушка байланыштуу, үй бүлө байланыштуу. Таң атпай турабыз. Негизи кээ бир айымдарда ушундай нерселер бар го. Эртең менен тургандан мен сөзсүз бул нерсени кылам. Кофе ичем же болбосо зарядка жасайм, көнүгүүлөр жасайм деген сыяктууларды айтышат го. Сизде ошондой нерселер барбы же кандай? Эртең менен турганда эле китепчемди ачам. Китепчеден башталат менин күнүм уже 2 жыл болду. Планданбы? Пландан. Аз каяка барам, Каяка барыш керек, эмне кылыш керек деп, анын үчүн эмне үчүн азыр бүт баарын эстеп алганга кыйын да. Анан чарчап кетесиң да. Чарчап кетесиң. Анан жазып алганда оңой. Кечинде жактын китепти болду, эс аласың, анан эртең менен китепти ачасың. Уже демек сизде күнүгө план жазмай, бар, обязательно. Мына ушундай эң сонун. Негизи жазсаң гана ошол аткарылат деп коет го, ошол чын болобу? Чынбы, Чын экен. Анткени мен 3 жыл мурун Кыргызстанга келип, чет мамлекетте иштеп келип жүрүп, анан жаңы ишкер болуп иштеп баштаганда, подвалдан баштаганбызда, кичинекей Белинка көчөсүндө. Анан бир жана Брайан Трейсинин китептечилери көп, анан ошондо жаз деп айтчу, анан эмнеге эле жаз деп, анан кичинекей комнатада кичинекей жазып баштап, анан аябай жазгам. Торговый центрде болуш керек, анан могул жакта болуш керек, микрорайондо болуш керек, салондор, анан мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, үй бүлө мындай болуш керек деп жазып коюп унутуп калыптырмын. Анан 2-3 жыл өтөт, чарчайбыз, жумуш көп да. Бала чака дегендей, анан бияка жетишесиң, жашаганда да мындай өзүнүн жумуштарың да көп болот. Анан бир күнү аябай чарчап келип переезд болуп калды да, башка эмечи, анан квартирага көчүп кетип атканда барып китепчени ачсам эле, жана мурдакы 3 жыл мурун жазган. Бүт жазылган нерсем азыркы күндөр баары эле болуптур да. Элестетсеңиз, жана кыялдар болгон да ал, эме вроде бы мындай эле жазып коесуң да. Мындай ниет кылып коет экенсиң да. Ниеттериңди чын жүрөктөн болсо,
жазылсаң негизи анан болот экен да, анан таң калып эле отуруп эле анан ой Кудайга шүгүр деп эле отуруп калат экенсиң. Болот турбайбы депчи. Көбүнчөсү ошо жазган негизи туура экен да. Биз негизи билимдерибиз деле жазылып келип калемден өтүлөт Исламды деле калем аркылуу бүт бизге жеткен экен да. Анан таң калыштуу экен. Негизи ошодон кийин анан пландардын баарын жазып баштадык. Сонун экен. Негизи бул нерсеге баягы көпчүлүгүбүз ишенсек ишенебиз, ишенбесек жок, жазбай деле ойлонуп койсок эмне болот эле деген сыяктуу да бир ойлор менен жүрө беребиз да. Демек, жазыш керек экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге сонун бир маалыматтарды айтууда. Жаңылай айым, сиздерде да суроолор болсо берсеңиздер болот. Мен ишкердик деп калдык. Ишкердикти ошол көбүн эсе сиз сулуулук тармакта кылып келе жатасыз. Анан азыркы күндө чынында Кыргызстанда, Бишкекте өзгөчө бул тармак жакшы өсүүдө, өнүгүүдө, ар бир айым, ошол эле учурда мырзалар дагы өздөрүн карап жакшынакай болууга аракет кылып башташты дегендей, өзүнө көңүл бурууга аракет кылып башташты. Кандай өнүгүүдө негизи? Бизде мисалы үчүн өнүгүү жакшы эле болуп кетти. Биринчисинен эң алгачкы бул Кыргызстанда сонун адамдар бар экен да. Мастерлерибиз сонун деңиз негизичи. Сиз кайсы жерде болуп келдиңиз эле буга чейин? Россияда иштеп жүрдүк, канча 15 жылда көп жыл. Москвада иштеп жүрдүк. Питер, Турция, Казакстан, барлык чет өлкөлөрдө мындайга бир аз көп жашабасак деле, иштесек деле көп жүрүп келдик да. Анан негизи эле Кыргызстандын адамдары биздин жердештерибиз аябай кыйын болот экен да. Иштегенден дагы, анан жасагандан дагы, анан дисциплина бүт нерселери аябай өнүккөн, көп нерсе билген адамдарыбыз экен да. Мисалы үчүнчү башка адамдардын за граница, орустардыкы мисалы үчүн алардыкы бир аз башкача болуп, жумуштары башкача болот да. Кыргыздардыкы прям элдин баары сүйүшөт да. Кыргыздардычы, мастерлер депчи. Мастерлерди аябай эметишет, баалашат аябай. Анан Кыргызстанда өзүбүз эме болсок, анан бияктагы башкача иштесин. Эметип, шашпай. Биякта өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн үйүбүз бар. Башка шаарларда квартира чыгышат көп, анан көбүрөөк мотивация болот экен. Биякта эми баары шашпай отуруп алып иштешет экен. Азыр кененирээк кайрылабыз да бул тармакка. Анан жогоруда айтып калдыңыз эфирден сырткары. Азыр мисалы көбүн эсе Кыргызстанда айымдар үчүн эле салондар бар. Сулуулук тармагы ошол тарап көбүрөөк өнүккөн. Анан биз эми мындай мырзаларга ачып атабыз дегендей кылдыңыз да. Бир четинен чынында бул кызыктуу экен, анан бир четинен таң калыштуу да болот. Мырзалар да бармак беле деген сыяктуу бизде ушундай ой келиши мүмкүн көпчүлүгүндөчү. Бул ушул тармакты айтып бериңизчи. Биз эми эле ушуга келип атабыз, Кыргызстанчы негизичи. Мисалы үчүн 4-5 жыл мурун Москвада маникюр, педикюр для мужчин деген болбочу да. Болчу эми ага мындай бекинип барышып салонгочу, көрсөтпөй барышып ушундай болчу да. Азыркы учурда барышат. Казакстанда деле барышат, мисалы үчүн Турцияда деле барышат. Эмне үчүн? Анткени азыр өнүгүп баары өнүктүү, анан гигиена деген нерсе бар да. Гигиена деген анан эркектер деле почему нет? Эркектер деле аябай мындай таза болушу, кандай түшүнсөм, таза болуп, за собой ухаживать этип, там эме сулуу болгусу келет негизи. Почему нет? Эмнеге? Ошо анан эркектер негизи азыр мисалы үчүн бизнесмендер көп. Бизнесмендер көп, встречаларга көп барышат, силер деле телевиденияга келишет болуш керек, Анан тырмактарыны бүт карашат элдерчи. Азыр особенно Кыргызстан бизде мындай встречай по одежке деп орусча айтат го, мындай
кийим кечесинен, бетинен, колунан карап, тишинен карап элестетсеңиз, эми баарын карап, байкайбыз баардык нерсени. байкап карап, ошо карата мамиле кылат экенбиз да. Биздин эми кичине бир аз башкача экен да. Кыргызстанда негизи эле ошо эркектер да салондорго барып баштаса барышат. Көп эле барышат, просто мунун баарын айтышпайт элергечи. Мындай көп мындай мен бардым деп айтпайт, мисалы үчүнчү, анан билбейм, ошон үчүн мастерлер мырзаларга айымдар жасап берет же мырзалар жасайбы, кандай болот? Мырзаларга мырза жасап берет. Бул эми все-таки өзүнүн колун бирөөнүн колун кыздар кармап атса, аялдар деле кызганаттыр, Анан билбейм, ошо мырзалар иштейт биздечи, негизичи. Мырзалар бар, Мырзалар бар. Мастерлер бар. Мастерлер бар, Москвада иштеп жүргөндөр бар. Билет да, кантип, мисалы үчүн, мастер деп эркек бала келет десе эле баары башкача ойлошот да. Мындай коркупчу бир аз, анан жок, андай эмес. Мисалы үчүн мырза биздин салонго киргенде, мындай кандай түшүндүрүп берсем, мастер салам алейкум, братан деп эле келет да. Анан мындай эмес, жана здравствуйте депчи. Элестете беришет ошондойчу. Ошондо эми баягы кыздарга окшоп калышат деп ойлошот, А мындай келгенде, мындай эркектер мындай эркекче эле жүрүшөт да. Салам алейкум, братан, кел, эмне, кандай жаңылык деп элечи. Анан элдин баары келе электе түшүнүшпөйт да, салон десе эле аял заттын эмесин көрүшөт экен да. Анан 1 жыл, 2 жыл болот максимум ушундай нерсечи. Анан 1-2 жылдан кийин бул спрос көп болот да. Мисалы үчүн башка чет мамлекетте деле 1 жыл мындай акырындан барып башташат, кийин это нормально уже. Мисалы үчүн чачты деле да, барберлерге нормально, там косметологияда маяктарын шугаринг кылып, башкача техникалар менен алдырып калышты. Уже уялышпайт алганчы. Мисалы үчүн маяктардан эмелерин алганчы, түктөрүн алган. Анан эми анчалык деле эмес, что краситься там эме деле эмес, там губы делать эмес. Гигиена. Гигиена, красота, тазалык деген ошол тарапка карайса. Азыркы учурда барып аткандар бар да, Ооба, өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Өнүгөт деп ойлойсуз? Өзүбүздүн клиенттерибиздин күйөөлөрү келишет, балдары келишет, достору келишет. Ошо өзүбүздүн эле клиент. Азыр официальный реклама берелекпиз. Анан биздин негизи, биздин ниетибиз кандай болчу? Мен мисалы үчүн өзүмдүн балдарым бар да. Анан салондо иштеп, аял зат менен иштеп, мындай көнүп калганмын негизичи. Мага деле мисалы үчүн көп деле эме эмес да, мындай түшүнүктүү эмес болчу. Анан күнүгөн сайын түшүнүп атабыз, бала чака менен көбүрөөк убакыт кетиш керек депчи. Анан выходной 1 болот. Бир жумада 1 эле болот, анан бир жумада 1 эле бир жака барып келесиң, ошо менен унутуп каласың. Анан яркий бир жерге барсаң, күлүп, эметип, эстеп калабыз дечи, балдарыбыз деле. Анан бирок кээде өзүңө да жетишпей калат экенсиң да. Жаңылай, азыр биз бир аздан кийин улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлө салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй-бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу, бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми программабызды кызуу маегибизди биз уланталы. Бизде Жаңылай Алимова бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Жаңылай, чынында жакшы бир темага келип калдыңыз да. Чынында биз жумуш, күнүгө жумуш, тигил бул деп баягы өзгөчө ишкер айымдарда ошондой болуш керек, үй-бүлөнү унутуп калабыз. Ооба, ошондой эле. Ошол жакшы айтып келе жаткансыз да, чынында үй-бүлөңүзгө кандай
кам көрөсүз, кантип жакшы өткөргөнгө аракет кыласыз? Ошол жумуш көп болгондо сабагын да аткарасың, школго да барасың, садигине да барасың, жумушуңа да барасың, башка балдарыңа да барасың жумуштагы. Анан убакыт аз болот экен да. Анан көп клиенттер менен да сүйлөшкөндө бат келип, бүгүн бир эле выходной, эртерээк батышым керек, жетишишим керек деп клиенттерибиз баары чуркашат. Анан аябай убакыт аз болуп калат экен да. Азыр аял заттар деле иштеп атпайбы, көп баары эле иштейт экен да. Мындай аз да үйдө отуруп эметкендерчи. Анан биз ошол үчүн негизи эле ниетибиз эме болчу да, салондо мисалы үчүн ата энеси биздин салонго келсе дагы баласын чогуу алгысы болот да. Үй бүлөлүк салон болот да, негизичи биринчи Кыргызстанда биринчи үй бүлөлүк салон болот. Кызы, баласы келип, мисалы үчүн детский процедуралар болот. Жанында мисалы үчүн ата энеси дагы бирдемке жасап атса, чогуу келип бир ритуал болуп калат экен да. Чогуу келип алар үчүн эми оюн болуп калат негизичи. Потому что булар эми процедура биз мындай эметпейбиз да, анан играться этип, ойношуп, анан PlayStation чогуу ойношуп, сүрөткө түшүп, чогуучу фотосессия кылып, анан көп мындай программалар обновляться этип турат да жума сайынчы. Анан кичинекей баладан, мисалы үчүн 5-6 айдан баштап 13 жашар балага чейин бизге программабыз бар. Ата энеси менен чогуу келип, бирдемке чогуу жасашат. Мисалы үчүн чачын же кирпигин жасап атса, чогуу жасаса болот да. Мисалы үчүн ошо адамдар менен анан көбүрөөк убакыт алып барат да. Анан аяктан чыгып алып чогуу салонго барышат. Салондон чыгып дагы үйүнө кетишет. Уже 1-2 саат болсо деле ошол убактысы аябай мындай эске калчудай болот да. Демек, баягы бизде көп учурда айымдарда ошо көйгөй жаралып калат го. Баланы кимге таштап турам? Мен салонго барышым керек, бирок таштай турган адам жок. Демек, чогуу алып барып эле ошол жерден убакытты чогуу өткөрсө болот экен, Чогуу өткөрүп, анан бир жактарга оюн болот го, космопарк дегендерде 2-3 саатка киргизип саласың, алардын эсинде деле калбайт болуш керек, башка бирөөлөрүнүчү. Анан ата энеси менен көбүрөөк жүргөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Жакшы экен. Бул нерселерди ушул чет өлкөдөн идеяларды алып келдиңизби же өзүңүз мен Кыргызстанга ушул нерсени киргизейин деп ойлоп таптыңызбы? Сонун суроо экен. Негизи мен ойлонбоп турмун, бирок кичинекей балам бар да. Анан чогуу келип калган үчүн эле анан ойлонуп баштап, анан эмнедир биз өзүбүздүн не можем позволить себе, ошондой деп ойлойм да. Если возможность болсо эмнеге кылбайбыз. Демек, балаңыздан кийин бул идея жаралып турду, Чогуу өзүнүн зоналары болот, негизи маникюрщицалары болот, боенгонду үйрөнүшөт кыздар, балдары. Также ухаживать этип өзүн тырмак алып үйрөнүшөт өзүнө өзү, воспитательных целях да болот. Анан ата энеси менен чогуу бирдемке жасашат ошол жерде, чогуу бир игра коюп беребиз, чогуу ойношот. Анан мисалы үчүн, если эркек кишиси, күйөөсү өзү келсе, мисалы үчүн биз приватный зона болот да. Негизи отдельный комнаталар болот, мырзалар менен иштешет. Анан баласы же кызы менен чогуу кирип кетсе болот да. Там не будет мындай женский зал отдельно, мужской зал башкача болот да. Түшүнүктүү. Деги эле бул тармак баягы Кыргызстанда мындай жакшы өнүгүп келе жаткан тармак да, сулуулук тармагы. Анан дагы эмнелерди Кыргызстанга киргизсек деген оюңуз бар? Кайсыл тармак дагы өнүгүп кетиши мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Кайсы сфераларбы негизи? Бизде негизи эле жетиштүү эле, көп эле да. Мындай жетишпейсиң. Жетишпейсиң, бияка, тияка продажа бүт баарынан өнүккөн да. Биринчиси эле негизи образовательный частьти көбүрөөк кылсак аябай сонун болмок да. Мисалы үчүн башка шаарга, башка чет өлкөгө барсаң, мисалы үчүн маникюрдө деле болосуңбу, чач кыркасыңбы,
продавец болосуңбу, бардык жактан көп мындай бизде 5-6 жыл бир жерде туруп калабыз го. Аякта 1 жыл көп болсо 1 жыл турушат да, бир ордундачы. Анан ошо образовательный жагынан көбүрөөк курстар ачылса сонун болмок эле, потому что аякта турушпайт да, өнүгө көрүшөт, и көбүрөөк жумуш кылышат, көбүрөөк результат кылышат, анан өзүнүн каалаган ниеттерине батырак жетишет экен да. Анан ошого аркылуу мисалы үчүн бизге предпринимательдерге же ишкерлерге негизи поддержка көбүрөөк болуп калса, биз дагы жардам берет элек да, мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн мен деле салонный сферадан мисалы үчүн жардам бере алам. Башка ишкерлер бар, башка адамдарга жардам бере алышат. Өнүккөнгөчү ошого мүмкүнчүлүк болсо аябай сонун болмок эле негизи. Жакшы экен. Мисалы бул нерсеге деле шык керек да, мисалы соода саттык же болбосо ушундай жактарга менде мисалы шык жок да. Ишкер боло аламбы, боло албаймбы деп ойлоно берем да. Коркуу сезим бар деп коет го, биз баягы баштагандан коркобуз го, ошол нерсе бар менде. Сизде мисалы бул тармакты билип калдыңыз, билим алдыңызбы, же болбосо кандайдыр бир чоң инсандардан сабак алдыңыз беле, кимдердин бир лекцияларына дейлиби, же сабактарына барып турасыз? Лекция сабактарга обязательно барыш керек негизи. Инсан, сиз айтып атпайсызбы жана эмне деп айтылат эле? Наставниктер. Ошо насаатчыларга барыш керек, окуш керек. Бул өзү менен өзү болуш керек да. Бул обязательно деген сторонасы менен болуш керек. Бирок ар бир адамдын өзүнүн плюстары бар да. Анан сонун адамдар бар негизи, ушу сиздин потенциалыңызды ачканчы. Көп адамдарчы, мисалы үчүн адамдын өзүнүн 50% эле керек да. Мисалы үчүн бул мисалы үчүн аябай мондай бирдемке кылгым келет деген желаниясы болот го. Ошондой, анан экинчиси ошого ишениш керек да. Ошону кылам деп көрүш керек экен да. Мен ушундай болом. Кичинекей кезибизде жакшы эле үйрөтөт бизде атыңызчы. Бар Дед Морозго жаз, буяка жаз желанияңды депчи. Биз аябай ишенип ошону жазабыз. Анан ошого карата воспитание алат экенбиз, анан ошого карата мындай өсүп баштайт экенбиз да. Анан мен ойлойм, разница жок болуш керек дейм да. Кичинекей бала болобу, чоң бала болобу, ишеним болуш керек экен да. Демек, ар бир адам өзүнө ишенсе, аткара алат, Ишенип, сиздин мисалы үчүн будущее, мисалы үчүн эмне деп айтат эле? Келечектеги мисалы үчүн көрүшүңүз керек да. Мен мондай кылам, мондай кылам, мондай кылам деген ишеним болуш керек. 50% бизде Кыргызстанда, Бишкекте көбүнчөсү көп мындай сизге илим берген адамдар көп аябай. Ошо 50%-де илим кандай кылыш керек, эмне кылышыңыз керек, кандай туура кылышыңыз керек сизге беришет. Анан экөөңөр чогулуп 100% результат көрсөтө аласыңар да. Силерден ошо эмеңер, ишенимиңер күчтүү болуп, желанияңар болсо 100% болот. Главное ошо жакшы билген адамдар, эксперттерге барыш керек экен да, өзү негизичи. Анан ошо ишеним аябай күчтүү нерсе экен. Жакшы. Бир нерсени баштап атканда бизнес жаатында, ишкерликте дароо эле болуп кетпейт да. Эми көпчүлүк айтат го, дароо болуп кеткен эмес деп. Сизде да ушундай учур болду беле? Окшошпой калып, анан кайра баштап дегендей. Ооба, болот. Кыйынчылыктар негизи эле баардык жумушта болот. Мындай оңой жумуш деле жок болуш керек негизичи. Анан бирок мисалы үчүн ишкер болуп өзүңөр иштесеңер болот, обязательно болот. Ансыз силерде мисалы үчүн переход болбойт да жаңы уровеньгечи. Мисалы үчүн баштап ачылдыңар, силер айына 100 000 таап баштадыңар, иштеп атасыңар, анан бир кыйынчылык баштады. Бул силерге эме болот экен да, бир жаңы шаг болот экен да. Если бир жерден минус болуп атса, значит бир жерди менять этиш керек экен да. Ошо значит знак болот экен да. Силер үчүнчү эмне деп айтылат экен? Белги болот экен да. Белги, что
надо улучшаться. Даже биздин салондорубуз аябай көп. Мисалы үчүн башында ачылганда торговый центр, экинчи точканын торговый центрде ачылганда эч ким жок болчу да. Анан эч ким жок болуп, анан биз биринчиден болуп, анан элдин баары эле айтып атчу, ой жака эч ким чыкпайт, силер эмне кыласыңар, тигиндей мындай деп элдин баары эле айтып атышып. Критика болот экен, даже жакын адамдардан да. Алар мисалы үчүн ишкер болбосо туура айта алышпайт экен да. Өзүнүн коркунучтуу, сиз айтып атпадыңыз беле жана, менде коркунуч бар деген. Анан биздин жаныбыздагы адамдарыбыз деле, мисалы үчүн ата-энебизде деле коркунуч болот экен да. Эмнегедир алар мисалы үчүн ишкер болгон эмес, башка мисалы үчүн бирөө КамАЗ айдаган, бирөө швея болгон или медсестра болгон, алардын андай навыктары жок экен, бирок страх болот экен да. Коркунуч болот экен. Анан ошол эле адамдар деле мисалы үчүн бул кыйынчылык дейм. Негедир биз кичинекей кезибизден чоңоюп поддержка болуп, анан чоңойгондо да поддержка күтөт экенбиз да, анан күтүп турсаң анан ушинтип айтышып башташат. Анан элдин баары мындай, ошол жерде 50% адамдын баары кой кылбай эле коеюн деп башташат экен да. Наверное, это не моё депчи, анан меники эмес, анан чын эле кылбай эле коюш керек деп, жарым 50% жок болуп кетишет. Башка жумушка өтүпчү же бирөөгө иштеп. Анан экинчисинде ошо жана бая эле салонго кирип биринчи эме деп атпадымбы? Биринчи ата-энебиз айтып баштады, эмне кыласың, ачпайык да, эч ким жок, анан тигиндей болбойт, анан Кыргызстанда кандай деген салондор көп, анан тиги бул деп айтып башташат. Экинчисинде конкуренция башталды. Конкуренция келгенде элдин баары келип кетип калат го деп ойлоносуң, анан бирок конкуренция келгенде бир монетанын эки жагы болот экен да. Бир жагы ошо кайсыл жагынан көрсөң ошол жагында иштейт экен да. Анан бир жагынан вот элдин баары ушул жака кетип калат десе, элдин баары ушул жака кетип калат экен. Анан бир жагынан булар келди, значит, нам бизге жакшыраак болуш керек экен деп жаңы нерселерди киргизсек, биз көбүрөөк өзгөрүүгө аракет кылып баштайт кезинде. Көбүрөөк акча таап баштадык. Анан бизге плюс болду да, наоборот. Аларда жакпаган ресница, кирпиктери жакпай калса, бизге элдин баары бизде көбөйүп кетти да. Тескеричи жакшы жагына болуп турду. Анан ойлоп. Жакшы, азыр биз бир аз айында улантабыз. Сизде аябай кесип атам окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Сонун маегибиз бир аз айында уланат. Кел чай ичели программасын улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, чай ичели, биз менен бирге болуңуздар, чогуу отуруңуздар, чай ичиңиздер, тамак үстүндө отурган болсоңуз, тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чай, жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндө эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, студиябыздын коногу Ишкер айым. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөргө бир мотивация берип атат дегендей, айымдар үчүн жакшы жактарды, кеңештерди айтып берип жатат. Бизде Жаңылай Алимова, Ишкер айым. Жаңылай, негизи бул тармакта жогоруда айтып калдыңыз да, конкуренция, атаандаштык бар, көп го негизи. Бул жактан ушу өзгөчөлөнүп туруу үчүн күнүгө иштеш керек болуш керек, өзгөрүү киргизиш керекпи, эмне кылыш керек? Сервис жакшы болуш керекпи? Биздин учурда Кыргызстанда, мисалы үчүн, салондорго кирсең, интерьерлер укмуш, сонун, кичине кирсең, сонун гүлдөр болуп, көрдүңүзбү, салондор аябай көп Кыргызстанда. Анан интерьер деген сонун болот. Бирисинен бири өтөт, анан кирсең чыккың келбейт, отуруп бергиң келет, анан көп аябай салондорчу. Анан эме мастерлер дагы сонун жасаган аябай көп. Сон бирөөсү френчти сонун жасайт, тиги сонун жасайт, кирпик сонун жасайт, аябай көп мастерлер. Анан бирок
именно биздин сферада негизи баарында эле болуш керек, мастерлерибизди да үйрөтөбүз, анан администратор деген бүт ишкерлердин баарын эле үйрөтөбүз. Баарын биринчиси келгенде кечиресиз. Биринчи адам келгенде адам катары алабыз да, жумушкачы. Адам катары эмнегедир, мисалы үчүн техникадан кичине жаманыраак болсо биз өзүбүз тартып алабыз да, үйрөтүп алабыз. Анан бирок адам катары мындай бирөөнү кандай десем, воспитывать эткен, башкача эме адамды башкача өзгөрткөнгө биз өзгөртө албайбыз экен да, мүмкүнчү эмес экен да. Анан биринчисинен ошо адам менен адамды алат экенбиз да, мастерди эмес, адам катары кандай ценностер болот экен, анан кандай ниеттери бар депчи. Анан биринчи эле келгенде ошо бир 5 мүнөттүн ичинде эле билинип калат экен негизичи. Ким акча үчүн иштейт депчи, анан ким мындай кандай ниеттери бар, мисалы үчүнчү. Биз негизи эле акча үчүн иштейбиз баарыбыз, ооба, туура. Бирок акча бул кичинекей эле мотивация да. Мисалы үчүн эртең бир зарплата аласың, 2 зарплата аласың, экинчи зарплатадан кийин демотивация болуп баштайсың да, күйүп баштайт экенсиң да. Иштен келбей күнүгө эле бир эле жумуш болупчу. Анан бирок акчадан тышкары мисалы үчүн башкача ниеттериңиз болсо, мисалы үчүн сиз мындай адамдарды ачып бул жерде мындай силер менен силердин жаныңызда мындай душевно, спокойно. Мен да аябай келгенде аябай бир аз эме болдум да, анан сиздин жаныңызда, бирок өзүмдүн местамды таптым да. Сонун ачылып, сонун маектешип атпайсызбы? Бирок сиз ошодон бир сонун плюстарды алып атасыз да, мындай энергетическийчи. Элдер деле мисалы үчүн ниети, мисалы үчүн ошо бир кызга жардам берип, ошонун помощь деп жардам берип, ага сонун эмелерин ачып сиздейчи, мисалы үчүн көздөрүн ачып дегендей эле ошондой кылса, ал адамдан мындай благодарность келет экен да, рахмат депчи, анан башкача сезимдер келет экен да. Ошо сезим үчүн, мисалы үчүн биз өсөт экенбиз. Жакшы сезим, бактылуу болуп иштесең, жумушуң бат-бат өсүп кетет экенсиң. Мастерлерибиз бир жыл иштеп деген сайын мондай өсө беришет да. Биздин немедечи, мисалы үчүн киргенде эле баары күлүп отурушат. Анан мисалы үчүн башка шаарларда деле көп көрүп калдым. Көбү ошо мотивациясы акча да. Анан биздин негизи Кыргызстанда кыргыз ишкерлер аябай биз башкача болот экенбиз да. Мисалы үчүн уятчыл, эл эмне дейт дегенде эле бар. Анын бир чети көп эл эмне дейт деп эмне кыласың дейт го. Бир чети болсо биздин негизи воспитание сонун болуптур да. Анан уятчыл болот экенбиз, кичине намыстуу болот экенбиз, анан кичине ценностьтерибиз кичине бир аз башкача болот экен да. Анан ошон үчүн бул негизи эле ниет деген аябай сонун нерсе экен да. Ошол. Сиз үчүн негизи эле биз жогорудан бери эфирде акча жөнүндө сөз кылганбыз да. Анан акча сиз айтып калдыңыз, бир жолу аласың, 2 жолу аласың, эми дагы деле ошол акчада деген сыяктуу кээде бир ушундай нерсе болот го, Бул тармактан тажап иштегиңиз келбей калган учурлар сизде деле болобу? Ооба, болот. Конечно, болот. Мисалы үчүн мен ниетим башында акча болчу. Акча деп, анан ошо баарын кылганда дагы мындай кап башым бүркөөлө жүрчүмүн ошо 2 жыл мурун, жана переезд болуп китепти ачып калдым деп. Анан баары болгон турбайбы депчи, жана мен баарын эле кылыптырмын го. Кудайга шүгүр деп бир аз өзүмө келип, анан мындай благодарность келди да өзүнчөчү. Анан негизи эле бул тема аябай күчтүү экен да. Мисалы үчүн мага көп окуучулар келет. Окуучулар менен келгенде дагы мен көбүрөөк бергенге аракет кылам. Мисалы үчүн техника деле эмес, иштин ичини, мындай кухнянын ичин деле эмес, андан көбүрөөк бергенге аракет кылам. Негедир, мисалы үчүн целдер, эмне деп коет эле, целдерин биринчи обрабатывать этебиз. Эмне кылгың келет, бир жылдан кийин эмне кылабыз, кандай иштешебиз, анан бир жылдан кийин өзүңүз салон ачасыңбы депчи.
баарын эле мындай на берегу эле, мындай ачык сөз эле сүйлөшөбүз, анан сүйлөшүп туруп, анан ошол целине карата жардам берем да. Мисалы үчүн салон ачам, анан бала чакамды бияка алып келгим келет деп, бирөөсү мындай өз ар бир эмесинин өзүнүн мечталары болот экен да. Анан ошого карата көбүрөөк бергим келет. Анан 1-2 жыл өтөт, ар бир учениктеримчи, анан Москвадан ачышат, Турциядан ачышат, анан Бишкектен вот недавно Катя деген бир кыз бар болчу. Анан салонуна барсам, биздин дагы окумуш салон ачыптыр да, анан барып ушунчалык баарын карап, ыйлагым келди. Негедир анан ошол келип, рахмат деп келди да, анан ошондо түшүнөткесиң да, негизи эле биз адамзат менен адам болуп башкача жашап баштайт экенсиң да. Негизи элечи эме деп айтат экен го, цели жизни депчи. Эмне үчүн у меня смысла нет жизни деп айтат го орустарча. Андай тургусу келбей эртең менен негизи эле бири-бирибиз менен маектешкен, анан целдер менен иштешкен, негизи эле бул смысл экен да, өзү элечи. Анан биз даже экөөбүз сүйлөшкөнүбүз деле чоң бир смысл экен, анан эртең менен ишке барганга дагы смысл бар да, ошо деле смысл экен. Анан бул негизи эле ошо жакын өлүп аткандан деле, мисалы үчүнчү. Я кечиресиң, машина алам, за граница барам деп эткесиң го. Биринчи жана жакын адам менен сүйлөшкүң келип, баргың келип калат экен да. Анан ошондой эле жашоодо көбүрөөк маектешип, көбүрөөк взаимодействовать этип, көбүрөөк ошо бактылуу болгонго бул башкача болот экен да. Бирок акча өзү эле келет ошондочу. Мындай мисалы үчүн мастерлер деле жардам берип көбүрөөк бергиси келсе, алар үстүнө дагы акча таштап кетет да, көбүрөөк акча табышат дейбиз негизичи. Потому что ошол состоянияда негизи эле адам башкача сезилет экен да өзүчү. Башкача вибрацияда болот экен, башкача благодарность болот экен, көбүрөөк акча табат экен да. Чем нежели акча деп эле отура бергенден көрө түшүнүп алсак, бул эң сонун нерсе экен, пайдалуу нерсе экен. Сонун, маектешкен. Чынында кичинеңизде кыялданган нерсе ким болом дечү элеңиз? Ушул тармакта ойлончу элеңиз негизи? Ооба, милиционер болгум келет эле. Ошо кичинекей кезимде эле милиционер болом деп эле айтчумун. За справедливость деп ушундой жакчу экен да. Анан бирок чоңойгондон кийин аял заты эмне бала төрөйт экен, үйдө тамак жасайт экен. Анан ошо удаленная работа деп ошо кирпикке үйрөнүп алдым да. Прибыльный акча болот экен. Анан кечке отура албайсыз да, мисалы үчүн балдар менен башка жумушка 1-2 саат иштеп коюп, 1-2 кирпик жасап коюп, ошодон башталып кетти да. Анан бирок жана милиционер деген немеси эмнеге жакты, элдер менен иштешкенде вот здесь справедливо, здесь несправедливо деген. Сиз окугансыз да ал тармакты? Жок, окуган эмесмин. Негизи эмне үчүн жагат? Ошо справедливость үчүн жагат экен да. Биздин негизи ишкер милиционерлер ошондой болот го, справедливость үчүн жүрүшөт го. Закон үчүн, мындай туура болуш үчүн. Ошон үчүн эле жакчу экен да. Кичинекей кезибизде ошондой тандайт экенбиз да. Анан бирөө элдер менен иштегенге аябай сонун качество экен бул. Эң сонун. Демек, баягы кичинекей кездеги кыялыңыздын өзү болбосо дагы, бирок ошол тармак табат экенсиң да өзүңдү. Таптыңыз, эң сонун. Жаңылай, сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Сонун маек болду. Мен өзүмө да көп нерсе ала алдым. Сонун кеңештер болду дегиле. Кыргызстанда ишкер айымдарыбыз, иштеген айымдар көп боло берсин дейли, Анткени мурда биздин оюбузда жалаң мырзалар эле иштейт деген ой бар эмес беле? Азыркы күндө эң баягы кандай десек, мыктынын мыктылары айымдар жакшы иштерди кылып атышат го. Ошолордун катары сиз да толуктап жүрө бериңиз. Бул бизден сизге белек болсун. Барып чай ичип коебуз үйлөрүбүз менен, биз эстеп турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Жаңылай Алимова конокто болду. Сиздер менен коштошпойм, кийинки эфирге чейин амандыкта болуңуздар дейли.